Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дастыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7 977 852 0081. Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктады. Кайрылууну өлкө башчынын маалымат кызматы таратты. Өлкө башчы мээримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун, кечиримдүүлүктүн мезгили Рамазан айынын ийгиликтүү аякташы менен да элди куттуктап өткөн. Ыйык Орозо айындагы кайрымдуулук иштериңиздер жана изги ниет менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ислам сабырдуулуктун жана кечиримдүүлүктүн дини, анын баалуулуктар улуттук каада салт менен айкалышып, элибиздин руханий өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлейт. Мусулманчылык туура жолго салып, жакшы иштер менен сооп табууга, күнүмдүк турмушта акылмандыктын, айкөлдүктүн жана токтоолуктун үлгүсү менен жашоого үндөйт деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Садыр Жапаров Кыргызстанга береке, тынчтык жана өнүгүү, элге сабырдуулук, биримдик, бейпилдик тилеген. Аруу тилектерибиз, асыл ой максаттарыбыз ишке ашсын. Бүтүндөй Кыргызстан элине ар бир үй бүлөгө чын ден соолук, бакыт, тынччылык жана бакубат жашоо каалайм. Айтыңыздар маарек болсун деген Жапаров. ИИМ бомба тууралуу жалган маалымат тараткандар 5 жылга эркинен ажыратылат. Ички иштер министрлиги билип туруп террордук акт, бомба тууралуу жалган маалымат тараткан жаран 5 жылга чейин эркинен ажыратылаарын эскертти. Мындай жорук кылмыш жаза кодексинин 259 беренеси билип туруп террордук акт жөнүндө жалган кабарлоо боюнча кылмыш иши болуп саналат. Маалыматта бомба жөнүндө жалган билдирүү тараткан адам коомдук коопсуздукка кол салып, уюмдардын жана ишканалардын ишин бузуп, укук коргоо органдарынын күчүн жана каражатын максатсыз коротулушуна себепкер болоору айтылат. Сиз бомба, террордук акт тууралуу жалган маалымат тараттаарыңыз менен кылмыш аяктаган деп эсептелинет. Мындай кылмыш ооз-2 же жазуу түрүндө телефон менен чалуу же мессенджерлер аркылуу жасалышы мүмкүн. Көп учурда маалымат жашыруун берилет. Бирок кылмыш жаза жоопкерчилиги үчүн кылмышкер өзү жөнүндө маалымат берген-бербегени маанилүү эмес деп эскерткен Ички иштер министрлиги. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктады. Парламентте номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округуна шайланган Жогорку Кеңештеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев кыргыз элин Орозо айт майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу эл өкүлү Facebook баракчасына жазып чыкты. Эл өкүлүнүн куттуктоосун сиздерге сунуштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды Орозо айт майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Орозо кармагандардын орозосу кабыл болсун. Бүгүн адамдык баалуулуктарды бекемдеген мусулмандардын чоң майрамы. Ушул күндөрү дуа кылуу, кайрымдуулук кылуу, жүрөктөрдү кубанч менен шүгүрчүлүккө толтуруп, улуу сезимдерге жетелейт. Орозодо тилеген үмүт тилектерибиз, дуаларыбыз кабыл болсун. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык болуп, биримдик менен ынтымак орносун. Жалпы мекендештерибизге бекем ден соолук, бейпил жашоо, ийгилик жана аманчылык каалаймын. Айтыңыздар маарек болсун деген Акылбек Түмөнбаев. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бүгүн жаңы салынат турган Максат Сити деген шаарчада турабыз. Ошол жерде сатуу бөлүмүнүн жетекчиси Салават Имашев деген мырзанын жанында турабыз. Салават мырза бизге ушул Максат Сити тууралуу бүгүн толук маалымат берет. Жер тилкеси кайсыл жерде орун алган, канча участок бар, эмнелер курулат, ошол тууралуу кененирээк маек берет. Биз менен болуңуздар. Салават мырза, айтсаңыз, Максат Сити бул кайсыл жерде орун алган, канча жер тилкесин аянтчан ээлейт да? Assalamu alaikum. Максат Сити жаңы конушу ушул Кадыр аке көчөсүндө мына Газпром заправкасынын артында 10 гектар жерде, 10 гектар жерде 140 участок, 4,5 сотуктан. Кудай буйрса мына планировочный иштери бүтүп атат. Тегеретте курчалат бул. Мындай катардагы новостройка болбойт. Баардык коммуникациялар кирет. Ичинде ФАП, мечит, бала бакча, спорт площадка бар. Мындан тышкары суу канализациялары кирет.
мындай чоочун киши кирбеген мындай жабык шаарча болот да. Канча аянтчаны элейт дедиң? 10 гектар. 10 гектар. 10 гектардын ичинде 140 участок бар. 140 участок. Сатып алган киши азыртан эле үй салып баштай берсе болобу? Уже салып баштаса болот. Мына жаз келип ошо планировочный иштерин, заборлорун куруп баштадык. Мына жолдорун жасап баштадык. Жакында уже суу, канализация, светтерин баары кирет. Жолдор жасалат, салып баштай берсе болот. Мыйзамдуу жагы кандай? Бардыгы мыйзамдуу. Госрегистрден барып оформить етип берет, бардыгы кызыл китеп. Мыйзамдуу, бардыгы мыйзамдуу. Салына турган үйлөр кандай? Бир типтүү болобу же кандай? Ошол тууралуу кененирээк айтып койсоңуз. Бияка времянкага салынбайт. Мындай бул коттеджный городок деп, мындай элитный район болуп эсептелет. Времянка салып, же мал багып, ушундай кылынбаган шаарча болот да. Каракол шаарынын территориясына эле кирет да? Каракол шаарына кирет, ооба. Анан дагы бир суроо, бул жер тилкеси кандай? Курчалабы же ачык болобу? Бул жер тилке новостройка тегеретте курчалат. Мынакей жаңы башталып, мына Еврозабор менен полный тегеретте 10 гектар курчалып, биякта охранасы болот. Бияка чоочун киши кирбейт, кирсе дагы мындай уруксаат менен кирип чыгып турат да. Коопсуз шаар болот да. Бул тосмо забордун сапаты жакшы эле болобу же аэропорттогудай болуп турап калабы? Сапаты бул Еврозабор мындай подрядчиктер өзлөрү мойнуна алат да, гарантия берет. Гарантиясы менен. Мына көбүн эсе бизге мындай видеодон көргөндө мигранттар кайрылат да, алар сиздер менен кандай байланышып, кандай сатып алышса болот? Ошонун жол жобосун айтып койсоңуз. Мигранттар көп эле чалып ачат, Россиядагылар участок алып үй салат элек дегендер. Келип эле сатып алып эле үй сала берсе болот. Түз эле келип эле сатып алып. Түз эле келип эле участоктун кайсы жерге жайгашканын тандап алып эле өзлөрүнүн ыңгайлуу жерлерден сатып алат. Быйыл ошондо айта кетсеңиз, мына 2023-жылы кайсыл иштер аткарылат? Эмнелер? Быйылкы жерде мына забор тегеретте курчалат, суу, свет, бардык коммуникациясы кирет, анан жолдор жасалат. Түшүнүктүү, рахмат, ишиңизге ийгилик. УКМК $40,000 пара берип жаткан жеринен фармацевтикалык ишкананын директору жана ортомчусу кармалды. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында чет өлкөлүк жаран башчылык кылган АК фармацевтикалык ишканасынын мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу фактысы аныкталды. Салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча аталган фармацевтикалык ишкана тарабынан 17 миллион сомдон ашык суммадагы салыкты жашыруу фактылары аныкталып, салык төлөөчүнүн даттануусунун алкагында жогору турган салык органы тарабынан канааттандырылган. Өз кезегинде компаниянын өкүлдөрү мамлекеттик бюджетке салык төлөмдөрүнүн көлөмүн азайтуу жана кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшүндө жагымдуу шарттарды түзүү максатында маселени оң жагынан чечилиш үчүн акчалай сыйлык берүүнү сунуш кыла башташкан. Бул факт боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында фармацевтикалык ишкананын директору ЭА жана ортомчу АА УКМКнын кызматкерине $40,000 пара катары берип жаткан жеринен кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Президенттик администрация прокуратуранын укугун кыскартууну сунуштады. Президенттин администрациясы Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап, коомдук талкууга чыгарды. Документте прокуратура органдарынан тергөөнү алып салуу каралган, максаты прокурордук көзөмөлдүн чегинен чыккан. Анын ичинде конституциянын негиз салуу жоболоруна каршы келген ыйгарым укуктарын жоюу. Андыктан прокуратура органдарынын айрым функцияларын жана ыйгарым укуктарын кыскартуу зарыл деп айтылат. Бул сунуш прокуратура органдары тарабынан кылмыш жаза иштери боюнча сотко чейинки, ошондой эле соттук өндүрүштү жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү жана кызыкчылыктар кагылышын алдын алуу максатында иштелип чыккан. Укук коргоо органдарынын системасында ооздуктоо жана тең салмактуулук принцибин камсыз кылуу абзел деп жазылат долбоордун негиздемесинде. Андыктан прокуратура органдарынан тергөө жүргүзүү функциясын алып, аны Ички иштер министрлиги менен УКМКга өткөрүп берүү сунушталган. Буга аскер прокуратурасы тергей турган иштер кирбейт. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушов аталган сунуш боюнча президент кабыл алган чечимге карап пикирин билдирерин айткан эле. Белгилей кетсек, 2021-жылы жаңы конституция кабыл алынгандан кийин башкы прокуратура кылмыш ишин тергөө укугуна ээ болгон. Ал эми былтыр жыл соңунда депутат Жеңишбек Токторбаев прокуратура органдарынын тергөө жүргүзүү функциясын ИИМ жана УКМКга өткөрүп берүү мыйзам долбоорун сунуштаган. Кыргызстанда электроникасыз иштей турган, суудан зыян тартпай турган протездер жасалып, 13 балага акысыз берилди. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен 1,789,988 сом бөлүнгөнүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирген.
Аталган протездерди Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин техник протезчилери Сколкованын резиденти Моторика компаниясынын компоненттеринен жасашкан. Мекеменин директору Ализа Солтонбекова кийби протезин кийген бала анын өзүнүн дене мүчөсү катары кабыл алууга көндүрсө боло тургандыгын айтты. Балдар функционалдык протездерди кичинекей кезинен баштап колдоно башташы керек. Кол протездери баланын кыймылын жеңилдетет, ден соолугунда жаралчу көйгөйлөрдү алдын алып күнүмдүк тиричилик жеңилдейт деди ал. Кийби булчуңдардын тартылуусунун эсебинен иштейт, колдонуучунун күчү керектелет. Бул протезге кошумча тиркемелерди, смартфон кармагычтарды, кол чырактын модулун жана башкаларды орнотсо болот. Кыргызстандан Россияга сүт азыктарын экспорттоо токтотулду. Себеби Россельхознадзор Кыргызстандын ветеринардык кызматына Россия 21 апрелден тарта сүт азыктарын импорттоону токтото турганын маалымдап кабарлама жиберген. Бул туурасында ведомствонун сайтына жарыяланды. Россельхознадзор 10-16 апрель күндөрү өлкөнүн сүт ишканаларын жана сырьё базаларын, ферма жана сүт чогултуучу пунктларын текшерген. Инспекциянын жыйынтыгында өлкөнүн тийиштүү мамлекеттик органдары Россияга сатылуучу сүт азыктарынын сапатын жана коопсуздугун камсыздоо боюнча эффективдүү иш алып барбаганы аныкталган. Төмөнкүдө эреже бузуулар табылган. Мамлекеттик органдар тарабынан сапатка көзөмөлдүн жоктугу, сырьё кайдан алынары байкоо салуу мүмкүн эмес. Компаниялар сүттү документи жок колдонушат жана маркасы жок сакташат. Кыргызстандын ветеринардык кызматы бардык сүт ишканаларын кайра текшерип чыккандан кийин Россельхознадзор дагы бир келип көрүп чыгат. Андан соң Россияга сатылуу жандантуу маселеси каралат. 21 апрелде Бишкекке Европадан туристтер менен туристтик поезд келди. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынан билдиришти. Европадан келген туристтер Кыргызстандын кооз жерлери менен таанышып, Кыргыз элинин тарыхый маданий мурастарын кыдырат. Ошондой эле алар Кыргызстандын берметине Ысык көлгө да барышат. Жалпысынан Европадан 60тан ашык турист келген. Алар Кыргызстанда 2 күнгө жакын болуп, андан соң Казакстанга кетишет. Ишканадан белгилешкендей, буга чейин Европадан туристтик поезд былтыр сентябрь айында келген. Эл акыны Элмирбек Иманалиев эскерилип ырлар жыйнагы чыкты. Улуттук тарых музейинде 20 апрелде Кыргыз Республикасынын эл артисти Актаңдай Төкмө акын манасчы обончу дастанчы Элмирбек Иманалиевдин Булбулум булбулумай аттуу обондору ырлар жыйнагынын бет ачары болуп өттү. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Маданият, маалымат, жаштар саясат министринин биринчи орун басары Кайрат Иманалиев, Жогорку Кеңештин депутаттары Мадумаров, Самый Кожо, Кыргыз эл артисттери Атайбек Бөдөшов, Түгөлбай Казаков баштаган бир катар көрүнүктүү инсандар Элмирбек Иманалиевдин бир туугандары, достору, күйөрмандар катышкан. Сүйүнбек Касманбетов Элмирбек Иманалиевдин талантын, кыргыз маданиятына кошкон салымын, анын адамдык бийиктигине токтолуп, Элмирбек Иманалиев 100 жылда бир жаралган улуу таланттын ээси болгон. Анын талантын баалаган инсандар бүгүн мына залга батпай чогулуп турушат. Элмирбектин элеси кыргыз элинин жүрөгүндө бек сакталат. Анын чыгармалары түбөлүктүү деди. Ал эми Маданият министринин орун басары Кайрат Иманалиев Элмирбек Иманалиевдин чыгармаларын жыйнак кылып чыгарып жаткан анын үй бүлөсүнө, жакындарына жана шериктерине ыраазычылыгын айткан. Элмирбек Иманалиевдин Булбулум булбулумай аттуу обондору ырлар жыйнагы анын үй бүлөсүнүн демилгеси менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурлан Нышанов түзүп, аны Кыргыз Республикасынын эл артисти Атайбек Бөдөшов нотага түшүргөн. Элмирбек Иманалиевдин кызы Айзура Иманалиева менен уулу Адылхан Калилов атасын эскеришкен. Элмирбек Иманалиев 2020 жылдын 20 апрелинде 42 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.